Кыргызстанда дагы 14 адам коронавирус жуктуруп алды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Кыргызстан боюнча илдетти жуктуруп алгандардын саны 130 кишиге жетти. 130 бейтаптын ичинен 4-өө оор абалда. Бир адам каза болду деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, коронавируска байланыштуу Кыргызстандын Бишкек, Ош, Жалалабад шаары, Ноокат жана Кара Суу, Сузак райондорунда 2020 жылдын 25 мартынан 15 апрелине чейин өзгөчө абал киргизилген. Мындан улам өзгөчө абал киргизилген шаар жана райондордо 20:00дөн таңкы 7:00гө чейинки сааттар арасы коменданттык саат деп белгиленип, ал убакта көчөдө жүрүүгө тыюу салынды. Ал эми саат 7:00дөн 20:00гө чейин жарандар сыртка 3 себеп менен чыга алышат. Дүкөндөн азык-түлүк, дарыканадан дары-дармек сатып алуу жана ооруканага баруу үчүн. Сыртка чыкканда жарандардын жанында өздүгүн тастыктоочу документи жана маршруттук кагазы болушу зарыл.